Бала эмдөө алды. Күмөнү жок, бул вакцина донорлордон келген акчага сатылып алынса керек. Четтен келген финансылык жардамдардын эсебинен Кыргызстандагы мектеп окуучуларына да ысык тамак берилет. Биздин айылдардагы таза ичүүчү суу да гранттык каражаттардан каржыланган долбоорлордун колдоосу менен чыгарылган. Коронавирус менен күрөшүүгө керектүү жардамдарды да Кыргызстан донорлордон алууда. Өкмөткө жардам катары хирургиялык кол кап, бет кап, атайын коргоочу каражаттарды, тесттерди, өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттарды чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар берүүдө. Мамлекет, анын ичинде парламент, өкмөт жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу уюмдары Кыргызстандагы негизги грант алуучулар. Жыл сайын мамлекеттик бюджетти колдоо максатында кайтарымсыз негизде эл аралык уюмдар жана чет мамлекеттер Кыргыз өкмөтүнө каражатты которушат. Жардам адатта белгилүү бир тармактарга багытталганы менен Кыргыз өкмөтү аны кайда коротууну өзү чечет. Өкмөт грант түрүндө 250 долбоор үчүн 2 миллиард 170 миллион доллар алган. Донорлор мамлекеттик бюджет аркылуу саламаттыкты сактоо жана билим берүү, инфраструктура жана айыл чарбасына колдоо көрсөтөт. Бирок гранттардын көпчүлүк бөлүгү 422 миллион доллар мамлекеттик башкаруу тармагына жумшалган. 128 миллион долларлык дагы 26 долбоор мамлекеттик тармак багытында сарпталган. Ал эле эмес, парламенттин отурма өтчү жерде турган ноутбуктар да гранттык каражатка сатылып алынган. Кайтарымсыз каржылоого эл аралык өнөктөштөрдүн программаларынын негизинде ишке ашып жаткан депутат жана чиновниктердин чет элдик сапарларында кошсо болот. Мындай сапарлар байма-бай болуп турганын социалдык тармактардагы баракчалар тастыктайт. Анткени менен бюджетте сапарга жумшалган бул акчалар, тагыраагы гранттар көрсөтүлбөйт. Айтмакчы, чет элдик жардамдар тууралуу маалыматтар жарыялана турчу жардамды башкаруу боюнча платформаны да Кыргызстандын өкмөтү кайрадан донордун колдоосу менен жасады. Ал Швейцариянын өкмөтү. Гранттар бул кайтарымсыз жардам. Кыргызстандагы реформалардын көбү алардын негизинде жүзөгө ашууда.